Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу momун musulmanдар. Бүгүн мен сиздер менен Рамазан Курандын айы жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Шахр Рамадан аллази унзила фихил Куран. Рамазан айы бул айда адамдарга ыйык Куран жол көргөзүп түшкөн. Худалиннаси ва байинати минал худа вал фуркан. Ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуу үчүн ачык далилдери болуп көрсөтүлүп, Куран түшүрүлгөн. Бакара сүрөсүнүн 185 аятында. Бул айда Курани Каримди көп окуп, хатым кылуу керек, урматтуу момун мусулмандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында Жабраил периште менен биргеликте Куранды хатым кылар эле. Ошондой эле куттуу хадистерде Курандын ар бир тамгасы үчүн 10 сооп берилери айтылган. Ал эми Рамазан айында ар бир сооп 70 эсеге көбөйөрү баарыбызга белгилүү. Урматтуу момун мусулмандар, Рамазанда көбүрөөк Куран окуп калыңыздар, соопторду жыйнап калыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.